Ысыкөл район Чолпон Ата шаары балдар оюн кербенинин багытындагы экинчи шаар. Аталган долбоорду ЮНИСЕФ жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу 3-дүйнөлүк көчмөндөргө даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча катчылык менен биргеликте заманбап мезгилде балдар бир гана телефон жана интернет колдонбостон маданиятты оюн аркылуу кайрадан жандандыруу максатында уюштурулган. Бул эң негизги максаты байыркы ата-бабаларыбыздан келе жаткан оюндарды жандандырып, анткени бул оюндарда абдан философиясы чоң, маданиятыбызды билсе болот. Стратегиялык жактан балдардын өсүп өнүгүшүнө жардам берет да негизинен. Ошонун баардыгын биз жандандыралык, балдарды оюн аркылуу биримдикте болушсун деген эң максатты, мындай негизги максатты камтыган долбоор. Балдардын оюн кербендери Чолпон Ата шаарында чоң салтанат менен ачылып, Ысыкөл райондук администрация башчысынын орун басары Салтанат Мукамбаева оюнду расмий ачкан соң ата-энелери менен бирге келген балдар өздөрүнө жаккан оюндарды тандашып, кызыгуу менен катышышты. Долбоордун алкагында тандалып алынган 25 оюн бул балдар менен бирге кызыктуу жана эң негизгиси пайдалуу убакыт өткөрүү. Тандаган оюндарда баланын ийгиликтүү өнүгүүсү үчүн зарыл болгон нерсенин баары камтылган. Бул оюндардын жеткиликтүүлүгү жана таасирлүүлүгү баланын ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгүн активдештирип, айланасындагы дүйнө тууралуу элесин кеңейтүүгө, психикалык процесстерди өнүктүрүүгө көмөктөшөт. Бири жаатса, экинчиси аркан тартып, дагы бирөө сүрөт сынагына катышып, жагымдуу убакыт өткөрүп, белектерге ээ болгон балдарда ата-энелер да иш-чаранын жүрүшүнө ыраазычылыктарын билдиришти. Кербен кичинекей балдар оюндары ушунчалык көбүрөөк болсо, мен ойлойм, ушул келечекте булар дагы ушу көчмөндөр оюнуна дагы даярдык болуп калат деп жаран. Патриот болот, каада салттарды үйрөнүшөт. Андан тышкары ушу биздин улуттук колоритибиз, улуттук оюндарыбыз андан ары биздин кичинекей балдарыбызга көптөгөн көмөктөр берип, патриоттук духка үйрөтөт деп эсептеймин. Мен бүгүн бияктан көп оюндарды ойнодум. Чүкө ойнодум, чүкө үйрөндүм, жаатканды үйрөндүм, аркан тартыштым. Мага абдан жакты. Белектерди алдым. Анан да көптөр оюндарды мага негизи оюндарга катышкан жагаат көп. Балдардын кербен оюндары маалында балдар, ата-энелер өз таасири бар ар бир оюнга активдүү катышып, бирге бийлешип, долбоор көздөгөн максатты ишке ашырууга көмөк болушту. Аталган кербен Чолпон Аталыктар менен кош айтышып, өз сапарларын Каракол шаарына улап кетишти. Кербен 7 областтагы 14 шаарда болушуп, миңдеген балдарга кубаныч тартуулашмакчы. Асель Тилек кызы, Асылбек Касенов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Чолпон Ата шаарынан.